30 жылда Бишкек шаарына болгону 28 мектеп салыныптыр да. Биз болсо быйыл 16 мектеп берип атабыз. Мына быйыл 5 жаңы конушка заңгыраган заманбап 5 мектеп салдык. Бул Алтын Ордого, Мурас Ордо, Ак Ордо, Рухи Мурас, анан Ак Богосого конуштарына салдык. 47 жаңы конуштун азыр 7-өсүндө мектеп жок, буюрсаны дагы эмдиги жылы салып беребиз деген оюбуз бар. Сиздерге мындан ары дагы шарттарды түзүп бере беребиз, бирок бизге сапат керек. Мына ушул 2 айылда турган мектеп болуп эле кайра айылдык мектеп болуп калбаш керек. Бул жерде дагы городской школадан дагы өтүшүңөр керек да. Мына ушул эркиндей милдетти ата-энелер да коюп атат, өкмөт биз да коюп атабыз, сиздердин астыңыздарда. Демек биздин балдарыбыз дагы 12 жыл мектепте окуп бүткөндөн кийин бир өнөрдүн ээси, бир профессиянын ээси, бир навыкты жөндөмдүнүн ээси болуш керек. Биз айтып атабыз, мына урматтуу балдарыбызга 12 жылдын ичинде бир 4 тилди так билишибиз керек. Биринчи өзүбүздүн эне тилибизди, государственный языкты. Эмдиги жылдан баштап бүт кайсы жерде болбосун. Орус тили же болбосо немис тили же англис тили эмес, кыргыз тилде 1 класстан баштатабыз. Ошо эркинтип кийинки 12 жылдын ичинде бизде орус тилде эле кыргыз тили, язык межнационального общения болуш керек. Жалпы жонунан 12 жылдан ичинде биз ошондой билим берүү тармагында ошондой милдетти коюп атабыз. Сөзсүз түрдө орус тилин билиш керек. Ал эми азыркы жаңы 21-кылымдын тили бул англис тили болуп калды. 92% быйыл дагы илимде ачылыштын баары жалаң англис тилинде болуп атат. Ошондуктан балдарыбыздын кийинки турмушунда жолун ачабыз десек, өзгөчө ата-энелер англис тилин сөзсүз түрдө биз үйрөтүшүбүз керек.